бир бийкеч кооз жана узун чачтар сулуулуктун, назиктиктин башкы белгиси экендигин билет. Кыска чач жасалгалары модадан чыккан. Андыктан адамзаттын сулуу бөлүгүнүн көпчүлүгү үй шартында чачты кантип бат өстүрүүгө болору тууралуу суроо кызыктырат. Бир караганда бул ишти аткарууга мүмкүн эмес көрүнөт. Бирок туура мамиле кылууда каалаган натыйжага жетүүгө болот. Чачка камп көрүү бир гана шампунь жана чайкоочу каражаттарды колдонуу менен чектелип калбоо керек. Бүгүнкү күндө чачтын кооздугун кармап турууга жардам бере турган көптөгөн ар түрдүү ыкмалар белгилүү. Негизин натуралдык ингредиенттер гана түзгөн масканы колдонууга болот. Бирок салон процедураларын, туура тамактануунун жана чачтын өсүүсү таасир берүү башка көптөгөн факторлорду унутпоо керек. Чачка туура камп көрүү. Орто эсеп менен чач бир ай ичинде 20 мм өсөт. Бирок туура камп көрүүдө бул процессти бир топ ылдамдатууга болот. Бийкечтердин көпчүлүгү жаңылыштык кылып, чачты жай өсүүсүнүн себеби чач түсүү маселе менен ойлошот. Бирок башка дагы себептер бар. Биринчиси, чачтын өтө кургак болуусу. Пайдалуу заттардын, микроэлементтердин, витаминдердин жетишсиздиги, белоктун жетишсиздиги, тез-тезден сууга кабылуусу. Чачтар туруктуу жана кылдат мамиле көрүүгө муктаж. Анткени ал адамдын организминде болгон өзгөрүүлөргө дароо таасирденет. Чач өстүрүү үчүн пайдалуу кеңештер. Чачты бат өстүрүү үчүн бир нече жөнөкөй сунуштарды эске алуу керек. Биринчиси, чачты тез өстүрүү үчүн өтө катуу байлоого. Чач кысылган жасалгаларды кылууга болбойт. Мындай нерселер чачтын түзүлүшүн бузат. Бул болсо анын өсүүсүн жайлатат. Чач эркиндикке муктаж, андыктан тез-тезден аны жайып туруу керек. Экинчиси, башты жууган сайын чач кичине кургай баштаганда атайын калыбына келтирүүчү май колдонуу сунушталат. Аны кайра жууп кетирбей койсо да болот. Бул каражат түз эле чач тутамына сүйкөлүп, чачка жалтырак түстү кайтарып, учтарынын бөлүнүүсүн алдын алат. Үчүнчүсү, кошумча жыт бергичтер аралашпаган натуралдык йогуртту же чийки жумуртканы сүйкөсө пайдалуу. Оң жыйынтык мындай масканы биринчи эле колдонууга билинет. Төртүнчүсү, чачка камп көрүү үчүн тишчелери жыгачтан жасалган даракты колдонуу сунушталат. Чачтын ным кезинде тароо пайдалуу жана ыңгайлуу. Анткени бул учурда чачка зыян келбейт жана учтары да бөлүнүп кетпейт. Бешинчиси, дени сак жана кооз чачты өстүрүү үчүн убактылуу түрдө боек колдонуудан жана чач жасалголордон ар кандай ысык нерселерден баш тартуу керек. Чачтын өсүүсүн ылдамдатуучу ыкмалары жөнүндө. Бүгүнкү күндө чачтын өсүүсүн ылдамдаткан гана эмес, атүгүл кошумча көлөмдө берген ар түрдүү көптөгөн ыкмалар жана каражаттар бар. Комплекстүү мамиле кылууда каалаган жыйынтык 2 айдан кийин эле билинет. Бирок кээ бир учурда оң натыйжаны жарым жыл күтүүгө туура келет. Албетте, бир нече сааттын ичинде чачка чачылуу менен эле бир узун чачка жетүүгө болот. Бирок бул кызматтын баасы кымбат болгондуктан дайым эле жеткиликтүү боло бербейт. Чач өстүрүү үчүн туура тамактануу. Бүткүл организмдин ден соолугунун алгачкы. Бул туура толук кандуу жөнгө салынган тамактануу. Анын жардамы менен бир гана салмактын өз калыбына кармап туруу эле эмес, чачтын түзүлүшүн бир кыйла жакшыртууга болот. Демек, чачтын өсүүсү ылдамдайт. Тез тамактануу адаты менен ар кандай таттуу токочтор, мумпойсуулар менен толугу менен коштошуу керек. Ошондой эле колдонуучу бир кыйла азайтуу керек. Анткени алардын курамында организмде анын ичинде чачтын кооздугуна терс таасири үчүн заттар бар. Күнүмдүк тамактануу тартибине болушунча көп жемиштерди, жашылчаларды, чөп-чарларды жана ошондой эле курамында көп өлчөмдө йод, калий, магний, цинк, кальций камтылган азык-түлүктөрдү кошуу пайдалуу. Чачтын өсүүсүн ылдамдатууга жана калыбына келтирүүчү омега 3 майынын кычкылдыгы алмаштырылгыс болуп саналат.